Урматтуу талкуунун катышуучулары, мен бир 2 жыл мурун айттым, курултайда. Айтып атпайсызбы? Реформа, конституция, мыйзам бардыгында болбогон нерсе. Бабаларыбыз таштап кеткенбизге өзгөрүлбөс мыйзамдарды. Аксакал турасында Кемел Аксакал мен ала атпайт. Айтат го, казанчынын өз иши кайдан кулак чыгарса. Азыркы бийликти мен тааныбайм. Максат мырза, мен сизди тааныбайм. Бийлик өкүлдөр. Эмне үчүн дегенде 5-октябрь эмнеге чыгып элек? Темирбек мырзага мен толук менен кошуп кетем. Шайлоо туура өттү. Шайлоону туура өткөрдү деп. Макул дешкен, өзгөрткөн, мындай болгон, коюп беребиз деп. Айтып атабыз эксперттер деп, айтып өттү Акеров. Кошуп кетем, так айткан жок. Айта албай атабыз. Айтат го, айтылбай турган сөз эле айтылып кетти өз эле деп. Мамлекетте дагы бир киши баштап атат. Бул Райым миллион. Кандайча бир күндүн ичинде 2 миллиард сомдун тегерегиндеги зыян келтирген такта коюп туруп үйүнө коюп жиберет. Биз кимден коркуп атабыз? Айта албай атабыз го? Бизде уурдар баштап атат деп. Айта албай атабыз. Мен ошо айтканы келдим. Бардыгыбыз айтабыз дейт, айта албай атабыз. Бизде уурдар баштап атат. Эгерде Садыр Жапаров тарыхты алгы кезде мындай болмок. Калай калкым Куранды алымдуулоо, мыйзамды алымдуулоо, антымды берейин дагы парламент өткөзөйүн, парламент түзөлү, өкмөт түзөлү, президент шайлоолор, андан кийин мен ысык-көрүүгө кое берели деп. Экинчи күнү түрмөдө турбады эле. А эмне бүгүн көбөп кетти? Кыргызбызда. Мен ачык айтып өтөйүн. Бүгүнкү күндө кол чогултуп атат. Райымдын командасы менен кол чогултуп алат депутаттардан, как бы быстрее снять с должности спикера Кыргызской республики Каната Исаева. Поставить на место своего человека и дальше пошло-поехало. Ушуну айтпай атабыз, урматтуулар. Кыргызстанда жакшы атка конгон бир эле кишини көргөм, уккам. Бул комиссар Катайн деп коечубуз. Катайн. Анда атын өзгөрттү. Железный Феликс деп коечу, бул кишинин атын өзгөрттү. Мен мактамай эле коеюн, Кара Суу аким болуп турганда мен айткан өзгөртө элек. Биздин Путинибиз деп. Өзгөртө элек. Токтогул баштардым шайланып. Мен айтты, биздин Сталинбиз деп. Өзгөртө элек. Кайсы шартта адам жакшы атка конот. Адилеттүү, акыл эстүү башкарса. Бизге адилеттүү, акыл эстүү адам келсе, баары орто турат. Ынтымак жолун айтып өттүм аке, биздин экспертибиз Агайсымен аябай сыйлайм, өткөндө сүйлөшкөнбүз. Эгер кыргыз ынтымакка келсе, 90-жылы Фрунзе шаарын Манасқа ал дегенде Бишкек кылышкан. Бишкек неме экенин билебиз, албетте, кийин билдим. Но Манас ким биз үчүн? Мына ушинтип ынтымакка келбеген кыргыз ынтымакка келеби? Келбейт. Мына биздин ураныбыз болгон. Ой, кечирип коюңуз, ураныбызма. Биздин мынакей сыйымыбыз болгон, өмүрүм өтүнгө чейин сыйымдым. Чыңгыз Төрөкулович Айтматов. Мына Аксакал турат. Тарастан шайлоо болгон жок экен. Мен ушуну айттым курултайда. Шайлоо болгон Чыңгыз Төрөкулович Айтматовду. Андан кийин каяктан ынтымак? Мен деген таластыктар. Мен деген намыс деген таластар шайлоо болгон. Мен дагы айталап өтөйүн. 453 айыл өкмөтүнөн болгону 75и өзү багалап. Муну баарыбыз билебиз. Багалап эмне үчүн? Кыргыз көрүп алганбыз. Бирөөсүнөн карыз калып, эртең күчтүн берем деп. Ошондуктан реформа кыласыздарбы, кылбайсыздарбы билбейм. Но 20 декабрга шайлоону коюп, айтып коюңуз Садырга. Суранды деп, жөнөкөй атуу суранды. Тарыхта калгысы келсе, мен ошонун ордунда болсом, ушунчалык аракет кылып өткөзүп туруп, уктуруп, жок мен сизге туруп атам. Сөзүн көрсөтпөңүзчү. Аны мынтип көрсөтөбүз да. Көрсөтсөңүз. Ооба. Сиздер кечирүүнү өтүңүз арабызда. Мамлекет моң болуп калды, соронбай шайлоо түптөсүз айтканмын, кайрылганмын. Сизди
баланчалардын тагдыры күтүп турат деп акипресин айткам. Ошо болуп өттү. Бир гана адилеттүү, акыл эстүү башкарса бир атуу. Ошондо гана тарыхта калат. Ал эми жана 453 айлык өтүштөн 75 жылга барып алат өзү. Эмнеси жок деп? Коррупция билесиздер. Раймиллионго кантип койдуңуздар? Сиз кызмат иштегениш 2 миллиард сом келтирипти деп как вы могли утащить, что все лишь 2 миллиарда? Нет. 10-кратно больше. Этого мальчика я хорошо знаю. Кто он? И как он воровал. И когда он начал воровать. Егер мени коюп көрсөң мамлекет башында текшерип месте навел порядок. Я ушел бы обратно к себе в Токтогул, сказав, өткөздүң шайлоо ордуна каалайындар. Эми ынтымак таштар деп. Жок бийлик керек. Жок ушу бир нерсе керек да, ушу токтотуш керек. Урматтуу аксакалдар, урматтуу бийлик өкүлдөрү. Ушун токтотор. Эмне себептен бүгүн жолдо атасыңар, кабинетин жоготуш керек. Өзү сунуш керек, өзү ушу аягача. Бул жолу дагы жакшы сооронбай Шарипов жаман алып калды. Кандай себептен алып калды билбейт экен. Эмне үчүн дегенде райым башка болду жалгыз. Он договорился, как откуда человек притащить, посадить туда, куда кого прогнать, кого посадить, все он порешал. Ошол себептен келиле адилеттүү шайлоо өткөзөлү, адилеттүү шайлоо өткөзө, адилеттүү адам деп. Ошол адилеттүү башкарсын. Мен сунушу, реформа өткөзбөсүңөр башка болобу? Мен саясатчы эмесмин. Кандай чечесиздер, эл кандай чечет, ошону чечет. Бийлик кандай чечет, бийликти я не признаю. Бийлик болуп только после того, как бүткүл элдик шайлоо өткөндөн кийин, парламент болгондон кийин, ошондо мен айтам да тааным бийлик деп. Ушул урматтуу аксакалдар. Сиз саясий партиянын атынан келдиңизби? Мен бүтүн Кыргызстан партиясынын штаб башчысымын. Саясатчы эмесмин деп атпайсызбы? Мен саясатчы эмесмин. Мен бүтүн Кыргызстан партиясынын мүчөсү эмесмин. Мүчөсү эмес. Мүчөсү эмесмин. Штабты башкарып койгонда, штаб башчысы катары келдим мен. Мен мадымаров сөз эмес менин сөйлөгөнүм. Саясатчы эмессиз, партиянын атынан сүйлөп атасыз. Штаб башчысы айтам. Штаб башчысы айтам эмеске. Саясатчылардын баары чогулуп отур. Саясатчылар чечпейт. Маселе чечсең чечиштерин болушунда. Анда каякта чечесиз? Мендей жөнөкөй кишиге айтыш керек өзүнүн мүдөөсүн, элдин мүдөөсүн. Мага ушул жөнөкөй киши айтыш керек. Саясатчы силер чечпей атасыңар, көрүп атасыңар.